Жазалоо дегенге аябай кызыгып кеткенде болуп атабыз да. Урматтуу мыйзам ээлери, тиги Исхак Абсаматовичтин суроосуна жооп берип атып, биз айып пулдан алдын биринчи эскертебиз, анан предписание беребиз дедиңер да. Ошо эскертүү, анан предписаниянын жолдорун айтып бергилечи, эскертүү менен предписанияны кандай бөлүштүрөсүңөр силер? Предписание деген эмне өзү? Эльмур Ракиевич, бул көрсөтмө кагаз болуп калат, ошол жерде предписание, ал жерде ошол жердеги болуп аткан мыйзам бузуучулукту көргөзүп, ошол жердеги мыйзам бузуучулуктун канчалык деңгээлде болуп аткандыгын ошол жерде текшерип барган инспектор аныктап мөөнөт берет, ошону устранить этүү боюнча. Эгерде ошол көрсөтүлгөн мөөнөттө ошол берилген көрсөтмө кагазда көрсөтүлгөн мыйзам бузуучулук ордуна келтирилбесе, талапка ылайык, мыйзам чегине ылайык алынып келинбесе, анан кийин айып пул салынат. Демек, предписание деген көрсөтмө кагаз экен да. Андан кийин могул жазалар өтө көбөйүп кетти да, ушуну штатыңыз жетеби? Жетет. Анан эң негизги маселе мен азыр айтайын деген, скотомогильник деп коет. Ошонун кыргызчасы кандай, тиги ооруган малдарды көмө турган жер болсо керек. Анын контролу кандай? Ал атайын жер болобу, же силер карап турасыңарбы аны, же айыл өкмөтү аныктап береби? Эльмур Ракиевич, ал же канча скотомогильник бар бизде? Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 275 яма беккари бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы 300дөн ашык ошондой яма бек чуңкурчаларын, беккари чуңкурчаларын куруу талап кылынат. Биз 24-жылда бардык айыл өкмөт акимдери менен сүйлөшүп, 25-жылдын бюджетине киргиздиргенбиз. Ошолорду куруп, жана аны талапка ылайык күтүү боюнча. Анын содержаниясы ошол жердеги жергиликтүү бийликтин милдети деп жүктөлгөн. Контролю болсо ошо биздин ветеринар кызмат тарабынан. Андан сырткары жаз, күз ал жер ар дайым дезинфекцияланып жана королонуп туруш керек. Ал боюнча дезинфекциялоочу каражат менен ветеринар кызмат тарабынан камсыздалат. Ошол скотомогильниктер ушул жаныбарларды көмгөндөн кийин ал жабылат да. Туура. Анан жанынан дагы качабы башка? Эгерде ал толуп калган болсо, жанынан дагы ошол жерден эле берилет, ага өзгөчө белги коюлат ошол жерге. Рахмат, өзүңүз айттыңыз да, мына толуп калган болсо депчи, эгер толбосо эмне ачылып тура береби бар? Жок, ал жер королонуп турат. Эльмур Ракиевич, ал жер королонуп турат. Ал жер толуп, баягы эме болгонго чейин иштейт. Ал могильник атайын бетонировать этип салынат да. Жок, мындай корголуп турат дедиңиз, бирөө коргойт экен да. Өзү ачык бойдон тура береби ал, тиги толмоюнча? Королонуп турат, Эльмур Ракиевич, ал иштейт, өзүнүн срогу бүткөнгө чейин. Жок, мындай ачык турган нерседен мындай чыгат да, разложение болуп. Уруксат менен айтып коем, бул жерде Улукбек Сыралович айткандай, капталдардын бардыгы 1 метрге чейин цементтелген атайын яма болот. Ошо ямаларга салынат дагы үстү эмеси крышкасы жабылып турат. Анан кийин айыл өкмөт тарабынан корголгон болот. Ошо жерге чейин ошонун жанында малдарды жайбаш керек. Айыл өкмөтү менен ветеринар ошону карап турат, ветеринар ошонун көзөмөлүндө. Жабылат ал, жана мал салынгандан толуп калгандан кийин ал колдонулбайт. Жок, макул, крышка дедиңиз. Ошол крышканы толгондон кийин ал крышканы алып коюп бетондойбу анын үстүн? Же ар дайым бетонировать этип салат дагы, ал жерге атайын белги коюп коет, бул жерге малды жайбаш керек да ошол. Ошол мал, ошол жерлерге дагы мал жайганга дагы уруксат болбойт. Аны барып айыл өкмөттүн жери түгөнүп калсачы, ал скотомогильник кыла берсе, жок, бул жерде кандай болот ошо? Туура айтып атасыз, бирок бул кээ бир коркунучтуу оорулар үчүн салынат да, коркунучтуу оорулар. Мындай ооруларды жанагы атайын крематорийлер бар. Ошондой эле мобилдик крематорийлерди айтып атабыз, ошонун негизинде өрттөп салат аны. Мейли, мен тиги жазалоого өзү өтө каршы кишимин, бирок азыр унчукпай эле коеюн. Жазалаганда бир этият кылып жазалаш керек да, бул дагы тиги адам укугуна кирип кетет деп ойлойм. Себеп дегенде бизде азыр жазалай турган ведомстволор көбөйүп кетти.
ошого тиги ветеринарыңыздан сураган себеби адам жетеби? Эмне дегенде, могу мыйзамды окуп көрсөм бүт эле жазалоо экен. Ушуларды жазалаганы да адам керек да. Мына айрыкча эң кызыгы өзүңөрдүн сотруднигиңерди өзүңөр жазалайт экенсиңер. Ошонун механизмин бир жарым мүнөт түшүндүрүп бериңчи, кандай иш болуп калат аны? Мисалы үчүн кичинекей инспектор, чоң инспектор, анан орто инспектор болуп жазаланабы же бир эле начальник болобу, ошол эле жазалай береби бардыгын? Эльвира Ракевич, биз ал жерде жанагы ветеринарлардын жоопкерчилиги деп эң негизгиси биз ошо жана жогоруда айтылып өткөн мал союучу жайларда жана базарлардагы жана ветсани экспертиза жүргүзүүчү лабораторияларда иштеген ветеринарлардын жоопкерчилиги деп киргизип атабыз. Ал жерде жогоруда Жаныбек Калканович айтып өтпөдү, надзорный ветеринардык жана фитосанитар көзөмөл кызматы түзүлдү. Булардын мыйзамдын аткарылышын толук түрдө ошол жаңы түзүлгөн кызмат көзөмөлдөйт жана мыйзамдын аткарылышындагы жана ошол жердеги кызматкердин милдети канчалык деңгээлде аткарылып аткандыгын. Ал жердеги бүгүнкү күндө иштеп аткан биздин ветеринарларды дагы ошол жерде кээ бир случайлар болуп калган шарттар болгон, ошондой өзүнүн укуктарын бузган учурлар. Ал жерге кандай ошо жазалай турган штат ачып отпайсыңар? Ал жерге кандай набор болот сотрудниктерди? Алар да ветеринар болобу? Бул жерде Эльмир Ракевич жанагы ветеринардык и фитосанитардык көзөмөлдөп атабыз. Ошондо ветеринардык врачтар, агрономдор, фитосанитария агрономдор, ветеринардык врач бул государственный служащий конкурстун эсебинде алынат. Бүгүнкү күндө мындай учур барбы ошондо жазаланган бирөө жарым? Ветеринарный службанын директору айтып атат, бар экен ошондой жазаланган учурлар. Мен рахмат, мен өзүм түшүнбөгөн суроолорго жооп алып алдым. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.